Анжелика, 100 000 долларды өзім көтеріп жаңа сериал тартабыз. Өзім bir топ тармақтарда сынап, ар тарапты игілік жаратып келе жатқан Урчи Анжелика жақында 12 сериядан тұрған жаңы тасма жаратуға бел байлады. Бұл сериалдың қысқаша мазмұны туралы ал Марал радиосында төменкілерді білдірді. Жақында 12 сериядан тұрған тасма жаратуны чештік. Командабыз өте чоң. Продюсер өзім болом. Чынымды айтсам, кино тармағын алғашқы жолы продюсерлік қылып жатам. Аталышын Үміт же Адилет Үлкөндөгөн башка кармандын атынан Адилет койсокпу деп ойлонуудабыз. Ички иштер министрлиги колдоо алууда, бирок каржылык чагын өзүм көтөрөм. Жалпы чыгым 100 000 доллардын тегереги деп болжолдоп жатабыз. Сериал бардык телеканал сайттарда эл үчүн бекер көрсөтүлөт. Эгерде элге жакса, анда кийинки чыккан тасмаларыбыз онлайн кинотеатрда төлөө жолу менен көрсөтүлүп баштайт. Бул сериалда өзүн май басып, акча менен маселе чечкендер жана адамдын бул жашоодо өзүн өзгөртүүгө кеч эместигин чагылдырылат. Жакшы жана жаман инсандардын факторлорун көрсөтөбүз. Акча сатылгандан кийин кайра өздөрү ошол кетирген кемчиликтерин оңдошот. Анан эң негизгиси журналист кыз менен милиция жигиттин сүйүүсү баяндалат. Маалымат булагы Араба Чекит KG. Арстан Алай. Кудай мурун асманда караан энерге болсо, ал азыр Арстан Алайга айланган. Арстан ини мындан 1 жыл мурун ушул кезде Сооронбай Жээнбековго карата катуу айтып, кийин запкысын көрдүңүз окшойт. Манас ата көзүмө көрүнүп, мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнө элин курап журт кыласың. 2020-жылы Сооронбай Жээнбековдун сезону бүтөт. Өзүң президент болосуң деп шарт айткан. Ошондуктан 1 жыл мурун октябрь айында Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү. Тынчтык жолу менен мага бийликти өткөрүп бер. Элди да, өзүңдү да, жакындарыңды да кыйнаба деп пресс-конференция берип, митинг кылгам. Сооронбай Жээнбековду да, жакындарын да, кыргыз элин да куткарып калайын дегем. Жээнбеков менин билдирүүмдү терс кабыл алып, кошоматчы депутаттары Жогорку Кеңеште Арстан Абдылдаев кудаймын деп чыкты, чара көргүлө деп. 30-октябрда иш козгошту. Мага иш козгогону өздөрү тактысынан козголду. Акыры жыл айланбай менин назарымдан калды. Сен ошондой деп ойлойсуңбу? Ошондой деп эле ойлойм. Адамзат жаралгандан бери көптөгөн эволюцияларды, доорулорду басып өтүп, 21-кылымдын гени, сөөгү жетилип, бош жаткан каракуш мээси ишке түшүп, ааламдын арбай периштенин ролун аткарып, улуулукка калыптануусу керек. Эгер эскиче жердик, пендечилик түшүнүк менен жашаса, башкарса, кырсыктайт, денеси телосы ууланат, рак, жин, шишик оорулары пайда болот, өлөт. Кыргызды адамзатты кырсыктан, өлүмдөн алып калып, арбай периштелик сыпатка өткөрүү менин гана колумдан келет. Мисалы, мигрант башка өлкөгө барып жашап калса, ал жердин мыйзамына, жашоосуна көнүш керек. Ошол сымал аалам күчтөрү жердеги адамзатка шарт талап койду. Жердеги адамзат ааламдашууга өтпөсө, аалам болот. Аалам мен бийликтегилерге эскертүү бергенбиз, күнөөбүз жок. Кудай асманда карап, баарын көрүп, баарын таразалап турат деп келатабыз. Бул боюнча сенин оюңду уксак, Кудай мурун асманда караан жан энергия болсо, ал азыр Арстан Алайды жаран болуп кийди. Арстан Алай адамзатка талап, шарт коюп, дүйнө элин тегеретип, тегиздеп, пендечиликтин жолун жаап, жарыгын өчүрүп, кутун учуруп башкарып жатат жаңы Кудай. Мен табиятты бейишке, кышты жазга айланттым. Жаңы Кудай мен дүйнөнү билбейбиз деген өлкөлөрдү, экономикасы көтөрүлгөн мамлекеттерди экология менен кыйратып, вирус куюн, булут жөнөтүп, адамзатты чөгөлтүп, алдыма алып келип, адам арбай этапка өткөрөм. Кыргыздын башчылыгына ааламдан мен буйрулгам. Атамбаев Сооронбайдын досун сүйрөп бийликке алып келгендей, аалам күчтөрү, ааламдык мыйзам чындык иштеши үчүн ар нерсени уюштуруп, мени башчылыкка алып барат. Мен кыргызды эле эмес, улуттарды куткарам. Мени кыргыз эли эле эмес, башка улуттар да табияттын кырсыгын, өлүм сыноосун токтотуп, президент болуп бер деп келе атышат. Бир кезде президент кетсин деп чыктыңыз эле. Жээнбековду кетсин дегенде ишенбегендер да, күлгөндөр да болгон. Ааламдан буйрулган Арстан Алай чындык орундалды. Ошол сымал менин сөзүм, оюм мыйзам. Башка жердик пенделерин, Садыр Жапаров, Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадымаровдун кыргызды, адамзатты куткарып кеткенге энергиясы жок. Мисалы, күн чыкса энергиясы бар, жер көктөйт, жаздын да өз энергиясы бар. Жаз келсе жер жаңырат. Ошол сыяктуу булардын энергиясы жок. Менин гана энергиямы туура келет. Жапаров, Бабанов жана башкалар канча жыл бийликте жүрдү. Бир жаңылануу киргизе алган эмес. Эми эмнени өзгөртөт?
5-октябрда болгон окуяны да сен кылып ийдиңби? Кечээки бурулуш ааламдын, чындыктын жеңиши. Жердик адамды президент шайлап алып, кыргыз эли чайналып керек. Жаңы кудайды тактага отургузуп, кырсык кыйынчылыктан кутулуш керек. Мени алам шайлаган, эл кабыл алат, тааныйт. Мен Сооронбай Жээнбековго элди революция кылып өткөрбөсүн, революция болот деп эскерткем. Элди эволюция кылып өстүрүү эми жаңы кудайдын гана колунан келет. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Гүлнур Асанова, ырчы, дүйнөнүн артынан чуркабай калдым. Жолук бул кызга жакшы жарашыптыр. Арыктап да калыптыр. Мүнөзү да өзгөргөндөй. Мурда ачык айрым эле, азыр созулонот. Мурда да жан дүйнөсүнө терең кирип, сырларын айтырууга жол берчү эмес. Өтө жабык адам. Бирок ары өтүп, бери өтүп ачууга аракет кылдык. Ырчы Гүлнур Асанова чыгармачылыгы өгөй атасы тууралуу айтып берди. Гүлнур, саламатсызбы? Жолук салынганыңыз жашооңузда чоң бурулуштардын бири болду окшойт. Көптөн бери даярданып жүрдүңүз беле? Же бул бат эле кабыл алынган чечим болдубу? Саламатчылык. Жолукту бир күн туура калып эле салынып калган жокмун. Көп жылдан берки даярдык. Кыскасы, ойлонбогон нерсе болуп кетти деп айта албайм. Студент кезде курбуларым менен чогуу кадыртун тоскону мечитке барчубуз. Мына буйруса жамынан деп баратканда эле адамдардан терс нерселерди көрүп, калып артка чегинип калчумун. Көп нерсени пландап, ойлоп, сүйлөй бергенибиз менен баары жараткандын буйругу менен болот экен. Жолук чыгармачылыкка тоскоол болбойт бекен? Тоскоолдугу бар, бирок мен бул кадамга ойлонуп туруп бардым. Азыр кабыл алган чечимимне сүйүнөм. Эми шариятка туура келген ырларды аткарганга аракет кылам. Балким такыр чыгармачылыктан көрбөй каласыздар. Жолук салынгандар өзүмдү корголоп тургандай сезип калдым дешет. Сизде кандай сезим болду? Туура, эркектин көзүнөн корголуп калат экенсиң. Чыгармачыл адам болгондон кийин мурда мырзалар карап, жаныга келип сүйлөшүп, таанышкысы келчү. Жумуш боюнча да мындай да сунуштарын айтырышчу. Азыр андай көздөрдөн алыс болуп калдым. Ошондой эле адал жашоону издеп, сабыр кылууну үйрөнүп жатам. Өтө кекчил элем. Ал сапаттардан аруландым. Кудайга шүгүр. Кыргыз салтуу музыкасын чет өлкөгө жайылткан адамдардын бирисиз. Эми кандай болот? Акыркы учурда чыгармачылыгымды колдогон көрөрмандарымды ойлондурган ушул маселе болуп жатат. Салтуу музыканы чет мамлекеттерге даңктап, жайылтып жүрүп ушинтип таштап коесуңбу? Жолук сени чектеп койдуго, деп кабатыр болуп жатышат. Буга бир гана жообум бар. Балким көзүм өткөндөн кийин бул жечкендерим менин тарыхта калышы мүмкүн. Бирок акыретте салтуу музыканы жайылттым эле деп жооп бере албайт экенмин. Албетте, бул жатта көп иштедим. Кесе таштап салбайм. Бизде жаратылыш маселесин козгогон дастандар бар. Батырлык эпостор бар. Ошону айтып чыксам болот. Арабтардын маданиятын көтөрүп чыкпайм. Биздин жакшынакай элечегибиз бар, тумагым бар дегендей, эмне үчүн аларды кийбешим керек? Аларды буйруса далай кием. Мүнөзүңүз өзгөрдүбү? Буга чейин деле тарс-турс жүргөн кыз эмес элем. Токтоо болчумун. Бирок көп жерлерден өзүңдү тыйганга аракет кыласың. Жакындарыңыз кандай кабыл алышты? Жакындарым туура кабыл алышты. Апам кичинекей кезимден бери ээрчитип, чыгармачылыгымдын өсүүнө салым кошкон адам да. Ал чыгармачылыгыма суктанып, телевизордон карап сыймыктанып тургусу келет. Телевизордон көп эле көрдү, суктанды, болду, жетет деп. Апам бир аз эрте жамынып алган жоксуңбу деди. Мен кеч болуп калды дедим. Бактылуулук эмнеде экен? Бактылуулук динде дешет. Канчалык бул туура экенин азыр жөн төрүм менен сезип жатам. Дүйнөнүн артынан чуркап, бул болбой калды, тигил болбой калды деп сарсанаа болбой калат экенсиң. Муну ачыш керек эле, жабыш керек эле деп көр окат менен жүрүп таң атып, кеч кирип кетет эле. Мисалы, сулуу салонум тууралуу айтайын. Мурда филиалын ачсамбы же чоңойтсомбу дечүмүн. Азыр ал тууралуу такыр ойлонбой калдым. Себеби ал жактын акчасы арам болуп жатат. Анткени айымдар кирпик улап, таттуу кылып жатышат. Бул нерсе мени катты ойлондуруп, азыр бул мага зыян алып келип жатпайбы деп тынчсызданып жатам. Бир мырзанын карамагына алынып, турмушка чыгып кетейин деген ой болдубу? Бардык кыздарда болот да мындай ой. Коронавирус болуп ооруп калганда, өлүп калсам ушунун баары кимге калат? Балам да жок болсо деген ой келет. Тапканын кимге калары, кимдин кармаганы болорун, мунун баары Кудайдын буйругу экен. Арыктап кетиптирсиз. 9 килограммга арыктадым. Ден соолугума байланыштуу арыктадым окшойт. Пандемия күч алып жатканда ооруп калдым.
Адам өлгүсү келбейт экен. Жан таттуу болорун ошондо билдим. Тыбырчылап жашаганга аракет кылдым. Жашоону бактап калдым. Акыретте кантип жооп берем, канчалаган күнөөлөргө батып кете берем деп корктум. Кудай мени өлтүрбөй турчу оңолом деп тилендим. Калың элге кино аркылуу таанылгансыз. Сизди алгач тасмага тарткан режиссер Темир Азем уулу Батыр. Бул тууралуу айтсам аябай узак болуп кетет. Убакыт жетпейт. Ошондуктан бул теманы терең казуунун кажети жок. Болгону шарият жолуна түшкөндөн кийин аны да кечирдим. Кыскасы баарын эле кечирип жатам. Ал бизге берген маегинде ден соолугу начарлап, төшөктө жатканын айтты эле. Ал кишиден кабар алдыңызбы? Өз көзүм менен көрбөгөндөн кийин ишенимдүү айта албайм. Бирок мага жеткен маалыматтар боюнча ден соолугу жакшы болуп калганын уктум. Пандемия учурунда өзүм да ооруп калдым. Ал киши да ошол учурда маек бериптир. Журналисттер чалып сурап жатышты. Бирок өзүмдүн жаным кыйналып жатканда ал теманы чукуп кайрылгым келген жок. Ал кишиге ыраазычылыгымды айта кетейин. Ден соолугу чың болсун. Ошол учурда бири-бирибизге пайдабыз гана тийген. Ар бир адам кемчиликтүү болот эмеспи? Ал кемчилик кетирип алган. Бирок ал тууралуу айтпай эле коеюн. Ал тасма тартып жатканда Гүлнур мектепте бара эле кыз болчу деп айтыптыр. Мен анда 4-5 класста окуучу болчумун. Тасмага кастинг аркылуу баргам. Ал тасманын сценарийин мен сураган үчүн оңдоп жазган эмес. Ал киши ошентип маек бериптир. Тасманын башкы каарманы эркек бала болчу. Мен биринчи планга өтүп кеткенимдин себеби ал бала ролун жакшы аткара алган эмес. Ошондуктан өзгөртүүгө туура келген. Мен жалган сүйлөбөйм да. Андан кичинекей болчумун. Кантип өзгөрт деп суранам. Жакшы аткаргым үчүн биринчи планга өтүп кеткен болушум керек. Сценарийдин өзгөргөнүн билем. Өзгөрткөнгө мажбур болгон. Мени менен иштешкен ыңгайлуу болгон болуш керек. Туура, тасма кеңири тарады. Ошол учурда жашоо кыйын болчу. Баарынын жүрөгүн түнөк тапты. Улансын да тартып үзүрүн көрдү. Бул суроо ыңгайсыз болсо кечириңиз. Ал киши сиздин өгөй атаңыз турбайбы? Буга чейин билесиздер, атам тууралуу маек бербей эле коеюнчу дечүмүн. Бул маалымат жайылып кеткенден кийин айтканга мажбур болот экенсиң. Ал киши менин өз атам эмес. Аны чыгармачыл инсан катары, изденген адам катары баалайм.